Allah'ım razı olsun sizlerden. Barınızlarga ne soğuk. Orubağıma, hiç kıçart orubağıma. Ben aytarım oşul sizlerge. Orubağıma. Hazır çıkıyorum. Mamat Emin atadan kirem ha? Mamat Emin ata 33. 33 ha, ma'qul. Kelib qoldim. Dostlar, tuğanlar, жалпыңыздарга assalomu alaykum. Hurmatlı bizden көрүүчүлөр. Куттандуу күнүңүздөр менен 15:00 болуп тур. Бүгүн 15-число. Кече ушул убакытта, где-то ушул жерлерден мен кайтып кеткенмин да. Азыр эже үйүндө. Жакшы комментарий жазыпсыздар. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Дагы да мындан да жакшы комментарийлерди жазыңыздар. Эжеге кичине болсо дагы мотивация болсун. Анан буюрса азыр тиги ошол эже окшойт. Бул жака азыр эженин өзүнөн комментарий алып, М-банкын коюп берем. Кимдин колунан канча келсе буюрса М-банкына таштай бересиздер. Кандай эже? Жакшысызбы? Денсаулык жакшыбы? Жүрө бериң. Жүрө, аркаңыздан кире берейин. Атыңызды ham сурап өткөндө. Эркайым эже. Эркайым эже. Шкасысын калды эле. Ушул квартирада турасызбы же? Ошол квартирада турабыз. 10 000 сом айга. Машалла. Бул таанышпы? Ээси же? Таныш эже алчу. Эжеге дагы чалып берер. Бир ай неме кылып беребиз эми буюрса азыр эжеге чалабыз. Бул жака. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмилlah. Бияка түз эле жага? Түз эле, бияк кухнясы. Бияк кухнясы экен, а? Бисмилlah. Валейкум ассалам. Кандайсың эй? Ке учурашабызбы? Атың ким? Бекзат, канчадасың? 7-де. Окууга бартасыңбы? Ооба. Канчанчы класс? 2-чи класспы, молодец. Мунусу канчанчы класс? Ассаламу алейкум. Кандайсың? Яман ширин кыз экен да. Атың ким? Айсезим. Канчадасың? 5-тесиңби? Молодец. Садикке бартасыңбы? Барбай атасың садикке? Буюрса садикке барасың эми, а? Бирок, эмне свет жокпу же? Свет барбы? Свет күндүз жанбай элебиз да. Бирок суук экен үй. Үй суук экен, туугандар. Азыр бул кыздар кичине турса устайт да. Кече 3000 салдыңыз ошого 1000 сууга эмне алып келдим, покрывательный. Так, сөз башынан болсун эже. Бир эженин жашоо шартыны бир катар мен сиздерге чагылдырайын дагы, анан эженин өзүнөн жакшы отуруп алып бир жерге комментарий алайлы. Бул жактарын эми кирбей эле коелу. Эже негизинен бул өзүңүздүн балдарыңыз, а? Анан ичкерте кызыңыз бар. Жанагы немеде иштейт деп аткан, заводдо иштейт. Кызыңыз баласы менен. Ана жүрүңүздөр мына кухня жака кирейли, а? Бисмилlah. Биягы душ ванныйбы? Бияк душ ванный ошо эле болот. Ошо жактары эле колдоно эле атабыз. Эй, муздабайсыңбы? Сен үйгө кирип тур. Айнан тапчкесин Светин дагы күйгүзүп коелу, мынакей. Келиңиз эже, бул жака сиз отуруп алыңыз. Анан эжени буюрса сиздер менен тааныштырам, Кудайым буюрса. Келиңиз, бияка отура бериңиз эже. Жок, сиз отура бериңиз. Сиз отура бериңиз. Мен мына жерге отурсам болот буюрса. Балаңызга жакыныраак отуруп бериңиз. Эй, красавчик. Чоңойгондо ким болобуз буюрса? Ай. телефонду. Канчанчы класстың?
Экинчи. Экинчи классың. Ким боласың чоңойгондо? Билбейм. Пенсионер. Пенсионер? Милиционер. Милиционерби? Молодец. Молодец. Жарандарга жардам берет экенсиң да? Бирөөнү уурдап кетсе, тоноп кетсе, машалла. Жакшы, жаштын тилегин берет. Эже жакыныраак отуруп аласыз, бир аз. Туугандар, достор, агалар, инилер, эже карындаштар, мындай кылайлы. Мен кече ошо видео тартканымдын себеби ушул эжебиз, Эркайым эжебиз бизге мага бир ай болуп калды окшойт, жазып жүрдү. Жана небереңиздин колу сууга күйүп калган, сиздин небереңиз, мага кыйла болуптур жазганыга. Андан кийин мен эженин номерин сохранить этип алып, очерет менен мындай мен өзүм барып жардам берет элем да. Анын арасынан анча-мынчаны ушундай сиздер менен бөлүшүп, М-банкын коюп беребиз. Анан сөз башынан болсун, ошо кече келгенде эже больницага барып ошол акча издеп жүрдүм деди эле. Мен кичине тыйын которуп койдум эле. Жакшы комментарий жазыпсыздар. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Эже дагы уже мындай күлүп жайнап окуду да бар жогуну. Бул дагы туугандар, кичинекей бир жакшылык сөз дагы бул адамга жакшы жашоо, жакшы үмүт тартуулайт да. Ошон үчүн дагы бир рет өзүмдүн атымдан, эженин атынан ыраазычылык билдиребиз. Дагы да жазыңыздар, эже көрүп буюрса мындай жашоого болгон көз карашы все равно өзгөрөт да адамдын. Баягы адам баласы психологияда мындай да. Мындай жамандай берсең адам баласы чөгүп кете берет да. Себеби бизде акыл бар да. Мен неге эле мынтип атат деп ойлонуп бир күн барып оорулуу болуп калабыз. Жакшы сөз жан эргитет демекчи. Бул жакшы сөз адамга дем күч берет, мотивация берет, мындай жүзүгө жылмаюу берет. Кудайым буюрса ушу Эркайым эжебиздин ушу жүзүнөн жылмаюу эле кетпесин. Негизи эле ошо кыргыз кыздарынын, кыргыз аял затынын жүздөрүнөн жылмаюу кетпесин. Ошол туугандар, анан буюрса азыр эже өзү жакшылап өзүн тааныштырсын. Кудайым буюрса анан бул жака М-банкыны же болбосо Ол банкыны коюп беребиз эже. Өзүңүздү бир катар тааныштырып коюң эже. Кайсы жактын жараны болосуз? Бир катар өзүңүз боюнча кыскача. Армысыздарбы, бир туугандарым, ата, эже, байкелер, сиңдилер, карындаштар, инилер. Мен атым Эркайым. Катуураак сүйлөй бересиң. Мен атым Эркайым. Мен өзүм чүйдөн болом. Квартирада турам. 4 балам бар. Кызым иштейт заводдо. Анан бир аз ден соолуктар кичине шартка байланыштуу кичине ооруп калдым эле. Көптөн бери ооруп жүрөм өзүм. Ушу балдар менен больницага жата албай. Көрүп турасыздар, бирок азыр өтө шаарда өтө кыйынчылыктар болуп атат. Мен түшүнөм. Ар ким ар кандай, ар ким адам өзүнүн проблемасы менен дегендей. Анан кичине кыйынчылыктар болуп калды эле менден. Мен ошо бир жумадан бери белиме жаттым эле. Мен балдар менен эч жака чыга албайм, иштей албайм. Кызым иштеген заводдо иштеген айлыгы эчтеке деле жетпей калат. Өзүнө эле мындай бирткеле кичине карызга бирдемке алып өткөн заводдон бар аял кишинин иштеген акчасына жетпей эле баягы жаппай сезим. Анан ошо 4 бала менен мен ошо коркомдо бир күн ооруп жатып калсам балдарымды ким карайт деп. Өзүм кармап турам бирок. Жашыңыз канчада Эркайым эже? Мен өзүм 41 жаштамын. 41десиз. Биринчи күйөө менен развод болгом. Анан ошо башыман эме турмушта ар кандай болот нерсе айтсаң арман аттын башындай дегендей. Ошо менин балам 2-класста окуйт, кызым 5-те. Кызыңыз бул эң кичинекей ушул экен да? Ооба, ушул. Андан чоңу бул. Бул болочок милиционер. Ооба, жакшы окуса, ошо жакшы окуп, анан сиздерден бир аз жардам сурайлы дедик элек. Беркел. Жаман ширин кыз экен да. Чоңойгондо ким боласың? Полицейский. Экөөң тең полицейский болот экенсиң да? Молодец. Же доктор боласыңбы? Же доктор бола сен? Апаңдай ооруп калгандарга буюрса айыктырасың, а? Молодец. Сонун кыз экен. Бул ортончуңуз bundan чоң канчанчы класс? Ошо кызым эле. Ошо кызым бир аз. Кызыңыз? Калды эле. Ошо кичине кызым 14-15 жашында төлгөн. Азыр ошо кызым менен неберемди чыгарган жокмун. Азыр ошо бул Түшүнүп коюңуздар, тургандай. Бул жакта эми кыз бала все равно жаш экен, көргөзбөй эле коелу, намыс кылат, конечно.
Бул жакта комнатада ошо кызы баласы менен экен, кичинекей баласы менен. Небереңиз канчада эле эле? Неберем 1,5 жашта. 1,5 жашта небереңиз. Азыр сиз өзүңүз эмне кайерыңыз ооруп атат? Мен ошо грыжа менен могу позвоночниктен кармап калат да доктор. Азыр бүгүн укол алып келдим эми. Бирок ымыртыга мурда күнү төнчү больница барды. Мага леченияларды жазып берди. Леченияларды жазып берип. МРТ түштүңүзбү? МРТга барган жокмун. Ошо уколду эле алып турайынчы деп МРТга моноларды жазып берди. МРТга анан азыр МРТга мындай уколдорду жазып берди. Ошо больницага жат деп врачтар көбүнчө менен көптөн бери врачтар ушат. Мурун 6 жыл мурун мен Воронцовка жаткам. Бул укол дарыларды ушинтип жазып берди. Ошо дежурный врач жазып берди. Пока ушуну алып туруңуз, же болбосо жатыңыз, МРТга түшкөндөн кийин грыжаңыз чоңоюп кетсе, а мен айттым врачтарга. Кээ бирлер грыжалар чоңоюп кеткенде кээ бир басып, кээ бир баспай калат деп мен аябай корктум ошондон. Анан МРТга жазып берди муну. Мен кечирип коюңуздар, мен аябай өтө слабый мен деп бирдемпусы да аябай эме болуп кетем. Эми түшүнөбүз, аял кишилер бир аз эмоционалдуу болот. Эми ушул оорунун айынан жумуш иштей албай атасыз да, мындай айтканда. Мен азыр ошо көптөн бери иштебейм, 4 балам. Анан кызым ошо жайында эле кирген августтан бери мына иштеп жүрүп, мына эми 28 жабыл калат. Мен ошо квартирадан аябай кыйналдым. 4 бала менен өтө эле кыйын экен. Мен түшүнөм ошо азыркы заманда аябай кыйын жашоо. Жаман сөз сүйлөп алсам мени кечирип коюңуздар, бир туугандар. Ошо кимиңердин колуңуздарга кечүү неме болсо да сол эме жардам берип коюңуздарга суранам. Буюрса жакшы болот. Эркайым эже. Мындай да, мен буга чейин тартып чыгарабыз. Кимди тартып чыгарган болсок, М-банкын жазып коебуз. Бул жерде баягында Кулиева тараптан бир вокзалда калган Гүлбахар деген эжени чыгарганбыз. Алла ыраазы болсун. Ал эже азыркыга чейин ошо бизге ыраазычылыгын айтып, сиздин көрүүчүлөрүңүз себептүү мен жер алып, ушундай жерлүү болуп калдым деп бир 300 миңге жакын акча чогулуптур. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Буюрса, бул эжебизге дагы кимдин колунан канча келсе, 1 сом болобу, 10 сом болобу, 100 сом болобу, тиги Гүлбахар эже мага М-банкына көргөздү. Бир эже пенсиясынан которуптур. Пенсиясынын жарымын которуптур. Элестетиңиздер, эми пенсионер эжелер азыр мисалы 50дөн нарыда жашы, 50-60ка барып калган. Биздин апаларыбыз пенсиясынын жарымын которуптур. Азыр эми пенсионерлер билесиздер. Азыркы Эркайым эже айткандай бул жашоодо азыр бир тууганга даже мындай артты карап кеткен учурларды да көрүп атабыз. Кудай сактасын. Бирок ошондой болсо да биздин кыргыз эли ушундай берешен инсандар өтө көп. Туугандар, буюрса Эркайым эже, мен буга чейин мен тарткан жерлерим же болбосо мен барып жардам берген жерлер аябай бир аурасы башкача да. Мынтип эже ушунча кыйналса дагы күлүп жайнап жүрөт. Буга чейинки мен барып жүргөн жерлер сиздер анча көргөн видеодогулар, алар уже баягында адам баласы дүнкага түшүп калат да. Психологический эмеси түшүп калат, духу түшүп калат мындай айтканда. Бул эже ошончо кыйналса дагы Эркайым эже ошончо балдарын карап атат, күлүп жайнап биздер. Дагы ичимен. Мен өзүм азыр стрессте жүргөн убагымда болсо дагы мен ичимен эле эметем, сыртынан күлүп эле жүрөм. Чын айтканда өтө мен болуп кеттим. Көрдү ушинтип неме болуп кетем. Эже, буюрса жакшы болот. Эже келгенде эле бизди күлүп тосуп алган, буюрса эже. Кудайым буюрса, туугандар, бул видеону дагы максимально ошол башка группаларга жөнөтүңүздөр, же болбосо тааныштарыңыздарга мындай жок дегенде ошол лайктан басып, эжеге жакшы сөз жазып, анан статусуңуздарга коюп, максимально ошол видеону канчалык көп адам көрсө, ошончолук бизде берешен инсандар көп. Ошолордун эсебинен бул эжебиздин жашоо шартын бир аз болсо да жеңилдеткен болобуз. Бирок ошол
которгон ошол эжеге берген жардамыбыз бул ар бирибиздин өзүбүз үчүн, бул дүйнө акыретибиз үчүн. Бул мен үчүн же сиз бир тууганыңыз үчүн же башка бирөөлөр үчүн эмес, сиз өзүңүз үчүн кылдыңыз деп эсептей бериңиз. Бул эже себептүү сиз акыретиңизди курдуңуз. Буюрса, Эркайым эже, мен ошо картамдагы акчанан мен баштап берейин, бисмилла деп туруп, кечеги О-банка. О-банк. Как раз 5 Эмбачы ошо банк. О-банка. Мыякта эле О-банк. Мынакей. О-банкка номериңизди айтыңыз эже. 504 504 56 24 78. 78. Мынакей туугандар, мен башын баштап берейин. Бисмилла. Мынакей, Эрке К деп чыгат туугандар. Эрке К номерин көрдүңүздөр. Кетти буюрса. Эми суранат элем, жаман комментарий жазбай, жакшы комментарияларына жазып. Буюрса мен ушу күндөрүм деле өтүп кетет. Буюрса мен деле фонд ачкым келет. Фонд ачкым келген, буюрса ошентип фонд ачсам деле мен деле элдерге жардам бергим келет. Колум мындай эмеде мындай берешен да. Мен да кыйналган, мен да кыйналган учурунда кыздарга жардам беришим үчүн бир кыздар көрсөм эле, эле көчөдөн алып келип үйгө эле карап эле, сен балдарыңды карап эле, далай эле кыздарды карадым. Анан аягында эметип калдым да, бир аз мени кечирип коюңуздар, жардам сураган үчүн. Мен биринчи жолу интернетке чыгып атам. Мен эми баары бир туугандарым жаман көрбөй кечирип коюңуздар дегендей. Жакшы болот. Буюрса бул жака сиздин өзүңүздүн да номериңизди коюп коелу. Эркайым эже, кандай дейсиз? Болобу? Себеби баягы чалып өзүңүздөн жеринен кабар алып келип кеткендер да болот да. Ошондой сүйлөштүк, Эркайым эже. Келип кеткендер болот, сиздин өзүңүз менен түз байланышып келип кетсе болот. Болот. Жакшы. Буюрса сүйлөштүк. Мына биздин болочок медик, болочок бул жакта милиционерибиз турат. Алла разы болсун туугандар, баарыңыздарга рахмат, чоң рахмат. Буюрса жакшы болуп кетет. Жакшы болот, Эркайым эже. Кызмат болуңуз. Бир айтып кетейин. Ошо мен больницада жатсам дагы ошоларды караганга дагы кишим да жок болот. Мен бир туугандарым азыр өздөрү менен өздөрү, алар мен папам кайтыш болгонуна 26 жыл болду. Ата жок, жаман экен, действительно. Атам бар кичине. Мен негизи папам, чоң атамдын, чоң апамдын колунан өскөм. Анан баягы эне да бар деле, жанан мамам өзү деле ооруйт, жүрөгү ооруйт. Ошо Москвага да барып, аяктан иштей албай депорт болуп келген. Өтө мамам дагы азыр кыйналып эмеп турат. Ушу энимдер өздөрү менен өздөрү, ошо биздин үй жайыбыз сатылып кеткен, баарыбыз квартирада турабыз. Алар өздөрү менен өздөрү, мен өзүм менен өзүм ошо эптеп. Мурун мен иштечим, азыр уже ден соолук жок болуп, улам сайын скорый чакыртып, улам сайын укол чакыртып, бир күн белимен аябай жөрмөлөп жатып калам негизи жөрдөчү. Азыр бир аз ошо кармап турат эле. Азыр кичине жана бар уколдор сайып эме кылдым. Но бирок корком да кайра, мен өтө коркуп калдым ушундай оорудан. Анан ашказанымда да бар экен, уйку безде, боор, өттө бар экен. Ошолордун баарын көрсөтүңүз деселер барбайм, же шартым жок болуп, шланги жуп дейт, жат дейт. Анан буларды кимге таштайм? Мен больницада жатсам, бул баламды школга алып барыш керек. Өтө аябай таж болуп эметип турабыз. Ушу квартирадан аябай болуп калды. Ушу балдарымды бир аз караганга кандай дейсиңер, бир туугандарым? Мен суранычым, главное ошо жаман көрбөңүздөр. Ошол. Жакшы. Буюрса мындай кылабыз. Эркайым эже дагы бир нерсе оюма келип кетти. Буюрса акча түшөт. Кудайга шүгүр, бар жокко жетиштүү болот. Сиз больницага көрүнөсүз, биз элге кайрадан результатын чыгарабыз. Сүйлөштүкпү? Аллахым разы болсун сиздерге, баарыңыздарга ден соолук. Оорубагыла, эч качан оорубагыла. Мен айтарым ошол силерге. Оорубагыла. Ошол туугандар, буюрса баарын түшүндүрүп айттык, баары түшүнүктүү болду болуш керек. Колдон келишинче Эркайым эжеге бул жакта номери и О-банкы чалып байланышып келип да кетиңиздер туугандар. Оорубаңыздар. Дагы бир нерсени айтып коеюн.
өтө көп жазып атасыздар. Мен ушундай видеону чыгаргандан кийин менин телефонум вообще тешилип кетет да. Азыр биягы Жалал Абад, даже Ош, Баткен, биягы Ысык-Көл, Нарын ошол жактардан да жазып атасыздар. В основном эме Бишкектен. Мен өзүм Бишкекте болгондуктан ушул баягында бир жолу Нарынга, бир-эки жолу мына Ош, Баткен тарапка дагы мындай акчалай эме кылдык эле. Туугандар, мен жалгызмын. Сиздер көпсүздөр, туура түшүнүңүздөр менде деле бала чака тирикчилик бар. Анан жооп бере албай калсам, же болбосо бир чалсаңыздар ала албай калсам, мени да жаман көрбөңүздөр. Мен колумдан келишинче, мен эч кимге сөз бербейм, эч кимге обещать этпейм. Мен ушу көңүлүм тарткан бирөөдүн историясын сурап көрөм, кандай болду, эмне болду. Действительно бул эже жашоо шарты боюнча мындай жөнөттү. Буга чейин жардам берген инсандарга дагы мен ушул эле сурооду берем. Эмне болду, кандай болду, жолдошуңуз каякта, же болбосо канча жылдан бери эмне болуп ооруп атасыз, жашоо шартыңызды полный мага прозрачный көргөзүп бериң деп мен действительно кыйналган, муктаж адамдарга жардам беребиз, туугандар. Эгерде ушундай сиздер билген действительно муктаж инсандар болсо, мага WhatsApp'ка жашоо шарты боюнча жөнөтүңүздөр. Мен буюрса колдон келишинче элге публикага чыгарып, мен өзүм баш болуп ушинтип видеодогудай өзүм баштап берем, туугандар. Оорубаңыздар, баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Мына адрести мен сиздерге тактап толуктап айтып коем. Мынакей улица Мама Темин ата 33 деп бул 2 гиске жазасыздар, туугандар. 2 гиске. Ушинтип жазсаңыздар, ушул эженин азыркы жашап аткан квартирасы мынакей. Келгенде ушул квартира.